1 октябрь эл аралык карылар күнү белгиленет. Бирок биз бир гана күндү майрам деп белгилебестен ата-апаларыбызга дайыма майрамдык күн тартуулап турсак. Аталган майрамга карата Фрунзе атындагы музейде ата-апаларыбыз өзлөрүнүн кол өнөрчүлүгүн көргөзүүдө. Саламатсызбы? Саламат. Фестиваль Назик Мурас коомдук долбоорунун уландысы болуп саналат. Бул фестивалда Кыргызстан кол өнөрчүлөр тобундагы апалар өзлөрүнүн кол эмгектен жаралган шырдак кийиздерин көргөзмөгө коюп, жаштарга жасоо жолун үйрөтүп, кийиз уютуу үчүн кандай жүндү тандоодон баштап, оюуларды чечмелеп түшүрүүнү үйрөтүүдө. Ал жактагы апалар кийиз жасоонун ден соолукка пайдасы чоң экенин белгилеп, ар бир түшүрүлгөн оюунун аттары бар экенин айтышты. Дегеле кол өнөрчүлүк менен алектенип тааныштыгыма 46 жыл болот. Мен балалык кезимен ушу кезге чейинки эмгегим бүт кол өнөрчүлүккө арналган да. Азыр сиздин окуучуларыңыз бар? Азыр окуучуларым керек болсо Кыргызстан боюнча десем болот. Анткени Кыргызстан кол өнөрчүлөр кеңешинин төрайымымын. Ошону жетектейм. Бул кол өнөрчүлүктү кантип баштап калдыңыз эле? Эми кол өнөрчүлүк биз табиятыбыздан Нарын областымы өзү мал күндүктүү жер. Анан дээрлик эле жайлоого барып, кичинекейибизден ата энебиз жайлоодо ушу мал менен өтүп, анан аялдар ошо кол өнөрчүлүк менен койдун жүнүн иштетүү менен жайды жайлай ошону менен мал багышат. Ошону менен эле катар кол өнөрчүлүктү өнүктүрүп, ар түрдүү шырдактарды жасап, жана боз үйдүн боочуларын жасап, боз үйлөрдү жасап, ушунун баары кол өнөрчүлүк менен аткарылчу иш да. Анан кичинекейибиз деле бизге энелерибиз, мен тайэнемдин колунда болор элем. Тайэнем ушу ордунан тургандан бир бээни саап, уйду саагандан кийинки убактысы бүт кол өнөрчүлүк менен ар түрдүү кол өнөрчүлүк буюмдарды жасап, анан толук болгондуктан кийин көбүнчө боз үйдүн боочуларын жасар эле, жана өрмөктөрүн согор эле. Бир жайда өрмөк согуп келсек, бир жайда тиги чийлерин чырмап, бир жайда кийисин жасап, кийин ошентип 4-5 жылдын ичинде бир боз үй көтөрүп, анан өзүбүздүн боз үй бүткөндө ага туугандыкын ким билбесе ошолорго жардамдашып жасай беришер эле. Бул оң жээк, сол жээк деп аталат. Оң жээк мына мындай оң өзүңдү карай тартылат, ал сол жээк мындай артын карай тартылат. Көрдүңбү? Анан бул азыр оң, могу экөө бири-бирине тиктешип турат мына момундай бири-бирин жүгөрүдөй болуп бири-бирин карап атат. Көрдүңбү? Анан бирөө бирөө солу болгондо ушундай түшөт. Сол эле ире берсең, баары мындай карап калат дагы, андай тиктешүү жок болот балам, момундай тиктешүү жок болот. Кийиз оюм түшө турган буюмдардын түбөлүктүү жердиги, анын жасалуу ыкмасы башынан аягына дейре талыкпас эмгекти ууз чеберлерден талап кылат. Ал эмгекти биздин апалар жасаган кийиз шырдыктардан көрө алдык десек болот. Ар бир жасаган кийизди кастарлап, сүйүп, баалап жасашып, кол өнөрчүлүккө салымдары чоң десек жаңылышпайбыз. Себеп дегенде чет элдиктердин дагы сурамжылоолору жыл сайын өсүүдө. Иш-чара, мастер-класс, ошо кыргыздын ала кийиз менен шырдакка арналган. Эмне үчүн дегенде, 2012 жылы ошо кыргыздын кийиздери ала кийиз менен шырдак ЮНЕСКОнун жоголуп бараткан адамзаттын жоголуп бараткан маданий мурастарынын тизмесине киргизилген. Ошо эреже боюнча ушул өлкө, ушундай маданий мурасты киргизген өлкө, азыркы ушул учурда Кыргызстан, мисалы 5 жылдын ичинде ушул жоголуп бараткан маданий мурасты бир топ иш-чараларды өткөзүп, анан кийин баягы жоголуп бараткан деген аттан өнүгүп баратат деген атка кондуруш керек. Ошондой эрежеси бар. Ошонун жолу менен Кыргызстандагы ЮНЕСКО улуттук комиссиясы ушундай иш-чараны өткөрүп атат. Аталган фестивалга мектеп окуучулары жана окуу жайдын студенттери волонтер катары чакырылган. Алардын айтымында окуу жайдан үйрөнүп баштап, апалардын жасаган эмгектерине кызыгып көргөзмөгө келишкени болду. Кол өнөрчүлүккө болгон кызыгууңуз тууралуу айта кетсеңиз. Биз өзүбүз КГУстадан волонтер болуп келгенбиз. Ошол боюнча бияка жиберген, өзүбүзгө үйрөнүп, өзүбүзгө опыт алсын деп, ошо кызыгуусу менен эле келдик. Биз өзүбүз негизи кийиз менен көп иштешебиз. Сайма бул өзүбүзгө практика дагы болот, ошон үчүн биякта үйрөнүп жүрөбүз. Кантип кызыгып калдыңыз бул кол өнөрчүлүккө?
Башында прикладник деп тапшыргам, ошол боюнча эле анан кийиз менен гобелена, пано ошол сфераны тандап кеттим да. Өзүм мындай этно жакка жакынмын. Илгерки ата бабаларыбыздын кандай кылып жасашкан, бул кийиздер эмнеден чыккан, кандай боёлот, ошо кызыгуу менен эле баарын. Саламатсызбы? Сиз бул иш-чарага кантип катышып калдыңыз? Мен бул иш-чарада окуйм. Ошо биз волонтер болуп келгенбиз бияка. Бул биринчи жолу кийиз тээп көрүп атасызбы? Жок, биринчи жолу эмес. Көп эле жолу тепкенбиз. Биз окуу жайда да кылабыз ар дайым эле. Кайсыл окуу жайда? КГУста да окуйбуз. Текстиль боюнча. Бул сизге кийиз тебүүнү ким көргөзүп, ким үйрөттү? Эжейлерибиз. Бул кийиз тебүүнүн баштапкы этабы болуп эсептелет. Мен дагы азыр кыздарга кошулуп кийиз тебип көрмөкчүмүн. Башка өрөөндөрдөн дагы кол өнөрчү апалар бул фестиваль тууралуу угуп, тажрыйба алмашуу үчүн атайын келишкен. Апаларыбыз үйдө жөн жатпастан көптөгөн эмгектерди жаратып, жаштарды кол өнөрчүлүккө кызыктырууда. Бүгүн ушул жерде мына келген окуучуларга, Бишкек шаарында мектеп окуучуларына, студенттерге ушу өзүбүздүн колубуздан келген шырдак жөрмөнү, шырдакты, шыр ыкмаларын үйрөтүп атабыз. Бул семинар бизге аябай жагып атат. Биздин негизги максатыбыз кийинки жаштарда, муундарга, жаш келечектеги кыздарга, кыз келиндер ушуларды үйрөтсөк деп ойлойбуз. Азыркы жаштар негизинен кичине жалкоорок, кызыгуу көп, бирок жалкоорок да. Анан ошолорду биз мына биздин эмне жасасак ошонун баарын ошолор алып калса, үйрөнсө дейбиз. Мен өзүм шырдакты, шырыганды, жөрмөгөндү бүт баарын билем. Мен ошо колумдагы иштеген кыздарга атайын шырдактар, кийиздерди оюп берем. Ошо оюп берген шырдактагы кыздар жөрмөйт, шырыйт, кайра алар сатууга чыгарат райондун ичинен. Алар өздөрүнүн үй бүлөлүк шарттарын оңдогонго ошол каражаттарын, материалдык каражаттарды пайдаланат да. Бала кезимден чоң энем ушу шырдактар менен иштечү да, жасап иштечү, устай ал эле да. Мен баягы кармалап көрүп калчумун да, бирок мен эми өзүм мындай отуруп шырдак жазып өз алдынча кылып көрө элекмин да, чынын айтышым керек. Бирок мен бийенде отуруп, мына энди эже, жамбы эже шырдак боюнча ушу кыргыз оймолорунун төрайымы да, ушул эжени мен көчмөндөр оюнда мына 3-чү жолку баратам, бүткүл дүйнөлүккө баарына катышып келди. Ошондон таанып эжени ошол жактан көрүп, анан ушул эже менен мамиле түзүп калды. Себеби бул эженин дагы ушу кыргыздын мурастарын дүйнө жүзүнө таанытып атканы ушул эженин да эмгеги зор да. Себеби нарындыктар шырдакты аябай жасайт, биздин жүндөн. Баткендиктер да ушу килемди жүндөн жасайт. Анан бул жакшы эле, муну үйрөнүп, билип алган кийинки муунда азыркы жакшы. Мен моюнда отурган жаштарга аябай ыраазы болуп отурам. Отуруп, тыпылдатып, шырып, жасап, апалардын колунан ала калып, инени саптап, жүндү ийрип, кийизди ала кийиз кылса анысын кармалап атат. Мына мендери кыдырып, ар бир класс мастерди көрүп атам да. Анан деп ушунда биз да баягы 1000 уккандан бир көргөн дейт. Көргөнүбүздү биздин өзүбүздүн айылдагы биздин муундарга да айтып ашыбыз керек да.